Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу брифингти баштайбыз. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берет. Анда эмесе Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүнкү 20 август 2020 жылынын күнүнө карата статистикалык маалыматка токтоло кетели. Акыркы суткада биздин стационарлардан айыгып чыгып кеткендердин саны 289 түздү. Өткөн суткада Бишкектен 106 бизден бейтап чыгарылды. Ош шаарынан 20, Чүй областынан 19, Ош областынан 40, Талас областынан дарыланып жатышат. Нарын областынан 10 бейтап, Ысык-Көл областынан 29, жана Жалал Абад областынан 29, Баткен областынан 36 бейтап айыгып үйүнө чыгып кетишти. Ошентип бүгүнкү күндө башынан келаткан COVID-19 эпид процессинен 35.486 киши бүгүнкү күнү бизден бейтапканаларга келип, ош жерден дарылоодон өтүп, айыгып чыгып кеткен болуп атат. 20 августка карата республика боюнча COVID-19 лабораториялык тастыкталган 70 учуру катталып атат. Клиника эпидемиология жолу менен тастыкталган учурлары 112. Ошентип өткөн 24 сааттын ичинде 182 жаңы учур болуп жатат. Бишкек шаарынан 23, Ош шаарынан 7, Чүй областынан 23, Ысык-Көл областынан 13, Ош областында 20 учур, Баткен областында 37 учур, Жалал Абадта 44, Таласта 9, Нарын областында 6 учуру катталып атат. Ошентип бардыгы болуп 42.507 учурга жетти. Салыштырмалуу айтсак, ушу жаңы учурлардын динамикасы мындай стабилдештирип келатканын өзүңүздөр деле байкасаңыздар керек. Эгерде 5 күн мурун бул жерде 272 учур катталып ооруканага түшүп аткан, бүгүнкү күнү 182 болуп атат. Өткөн суткада 19 августка карата бул учурлардын саны деген 179 болгон. Мына 3 учуру дагы көбүрөөк болуп бүгүн катталып атат. Демек ушул мындай стабилдүү түрдө эпид процесси жүрүп атат. Дагы эле жанакындай кооптуу акыбал туруп жатканын айтсак болот. Мына бүгүнкү күнү ошо лабораториялык жол менен тастыкталган учурларга токтоло кетсек, мына Бишкекте 10 учуру ошо лаборатория менен тастыкталды. Ошо COVID-19 экен подтверждение берип атат. 13 болсо жанакындай оорунун жүрүшүнө жараша эпидемиологический параметрлери кошкондо ошондо подтверждение тастыкталып 13 бар. Чүйдө 12 лаборатория жолу менен тастыкталды. 11 болсо жанакындай оорунун жүрүшүнө жараша, жуккан шарттарына жараша деп 11 турат. Ош шаарында 5 тастыкталганы, 2 жанакындай клиника эпидемиологиясы менен. Нарында 1 учуру лабораториялык тастыктоо менен, 5 жанакындай оорунун жана эпидемиологиялык шарттар менен. Ысык-Көл областында 13 тең клиника менен коюлуп атат. Талас областында 2 лабораториялык жыйынтыгы положительный берди. 7 болсо клиника эпидемиологиясы. Жалал Абадта 20 учур, мына бүгүнкү күнү лабораториялык жол менен тастыкталган учурлар 24, ошол эле учурда клиника эпидемиологиясы. Баткенде да 20 учуру лабораториялык тастыкталып, 17си жанакындай клиника эпидемиологияны берип атат. Мына
Ош областында болсо лабораториялык тастыкталган учурлары жок. Ошол эле учурда 20 жанакындай пневмония болуп, клиника эпидемиология боюнча диагноз коюлган. Ошентип башынан келаткандан 18.254 лабораториялык тастыкталган учурлар болуп биздин каттоого алынды. Кийинки мына учурда 24.253 учуру болсо ушу клиника эпидемиологиясы менен бүгүнкү күнү каттоого алынып, бардыгы ошентип 42.507 учур катталып, бүгүнкү күндө стационардык дарылоодо 1309 бейтабыбыз бар. Амбулатордук жол менен дарыланып аткандары 4427 пациент. Стационарда тургандары Бишкекте 201 бейтап бар, Ош шаарында 74, Чүй областында 123, Ысык-Көл областында 196 бейтап бар, Ош областында 224, Баткен областында 115, Жалал Абадта 264 пациент, Талас областында 54 жана Нарын областында 58 пациент бейтап биздин ооруканаларда дарыланып жаткан учуру. Үй шартында жанакындай амбулатордук дарылоону алып аткандар Бишкекте 2627 алып атат, дарыланып жатат. Ош областында 419 бейтап көзөмөл менен дарыланып аткан, Чүй областында 390, Ысык-Көл областында 225 бейтап, Ош областында 474, Баткен областында 201, Жалал Абад областында 80, Талас областында бүгүнкү күнү амбулатордук дарылоодо турган бейтаптар жок. Нарын областында болсо мына 11 бейтап дарыланып жаткан учуру. Өткөн 24 сааттын ичинде деген ушул COVID-19 жана клиника эпидемиологиясы менен тастыкталган пневмониялардан каза болгондор жок. Өткөн кечээкү күнгө ушу бир учуру катталган Баткен областынан. Бул учурлардын баарын өзүңүздөр билесиздер. Биз ошол эпидемиологиялык жанакы бейгамсыз убакытта өтүп кеткендерди дагы статистика жагынан дагы өзгөрүүлөрдү киргизип, мындай учетторун дагы алмаштырып, тактап бүгүнкү күндө деген аябай терең анализ жүргүзүп атабыз. Саламаттык сактоо министрлигинин адистери бүгүн ар бир ушундай болгон учурлардын баары тыкыр изилдөөгө алынып, ошол жерде дарылоонун жанакындай сапатын, же болбосо клиникасын, эпидемиологический көрсөткүчтөрүн бар жоон алып, ошо тастыктап, ошо аракет кылып жаткан учурубуз. Бүгүнкү күнү ошо саламаттык сактоо министрлигинде деген жүрүп аткан иштерди айта кетсек, ошол жаңы клиникалык колдомолорду дагы иштеп, мына 4-чү версиясы даяр болуп, ошону деген азыр алып чыгып, окутууларды жүргүзүп, биздин медицина кызматкерлерин мына даярдаганга да аракет кылабыз. Ал жерде кошула турган дагы клиникалык протоколдор бар, башкасы болуп атат. Ошо улам жаңылык киргизип, жаңылык киргенде ошол биз саламаттык сактоо министрлиги ошол жаңы колдомолорду бекитип, өз убагында ошо жер-жерине жеткизгенге аракет көрүп атабыз да бүгүнкү күнү. Статистикага токтолсок, мына бүгүн ушундай статистикада туруп атабыз. Ошол эле учурда баягы абал бир аз турукташкан менен дагы эле жанакындай көрсөткүчтөр деле ордуна келе элек. Ошон үчүн деген дагы эле жана алдын ала чараларды көрүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө мына башка мамлекеттерде дагы карантин учурларын же болбосо жанакындай киргизилген чектөөлөрдү алып аткан учурлар, ортодон карым катнаштарды да кайра ордуна келтирүү маселелери бар. Буга да чоң даярдыктарды көрүп, алгоритмдердин баарын иштеп чыгып, ошол жол жоболордун баарын деген мына тастыктап иштеп аткан учурубуз. Ошол эле учурда мына өзүбүздүн республика ичинде дагы
мына дагы бир айта кетиш керек, ушу социалдык дистанцияны кармабай биз аягына чейин ушул COVID-19 жеңишибиз кыйыныраак туруп калат. Муну деген азыр эми бардык өлкө мамлекеттин адистеринен да ушуну угуп атабыз. Эң оболу ушул социалдык дистанцияны кармап, дагы эле жанакындай кичине бирибизден обочолонуп, алыстап оокатыбызды кылсак туура болчудай. Маска режими болсо муну айтып эле келатабыз. Бүгүнкү күндө дагы бир айта турган нерсе, бизден ооруканаларга кайрылып калган бейтаптардын арасында ушу оор жана өтө оор абалда келип түшүп калгандыгы да болуп атат. Айта кетсек, мына Ак Суу районунда бүгүн 20дай оор бейтаптар жатат. Мына статистиканы карасак, Чаткал районунда дагы ошол жерде бир 20га жакын бизден бейтаптар өтө оор абалда тургандыгын бизге маалымат келип түшүп атат. Бул эмнен айтылат? Анткени үйгө жатып алып, өз алдынча дарылангандын кесепетинен ушундай болуп атабы деп биз да ошо тыянакка келип атабыз. Анткени бүгүнкү күндө бизден ооруканаларда койкалар жетиштүү болуп атат. Ошон үчүн оорунун деген эгерде белгилер чыгып кала турган болсо, ошо тезирээк ушу келип кайрылып, бизден атайын бериле турган жанакындай дарылоо схемаларын туура алып, ошо бизден ооруканаларда, бейтапканаларда дарыланса туура болчудай, биз ошо оперативдүү штабтан дагы, өкмөттөн дагы ушундай задание алып атабыз. Бүгүнкү күндө деген ушу ковидтен жанакындай летальный болуп калган учурларды жокко чыгарышыбыз керек. Аракет чогуу болуш керек. Анткени эгерде убагында келип медициналык жардам алып калса, туура жол менен ошону дарыланса, бүгүнкү күнү бул оорунду эле мына жеңип чыкса болот. Жеңил учурунда табылып калса, дарылаганга да жеңил, ден соолукка келтирген жанакындай тобокелчилик да ылдыйраак болот. Ошон үчүн дагы бир суранып кетебиз, эгерде бир кандайдыр оорунун белгилери болсо, ушуну тезирээк медицина кызматкерлерине кайрылсаңыздар. Бүгүнкү күнү дарылаган ыкмалары, дары-дармектердин баары бүгүнкү күнү мына жетиштүү. Биз ошол чогуу аракет кылып көрсөк, мына морекинде бир учурлардан алыс болот элек. Уважаемые соотечественники, добрый день. Разрешите ознакомить вас со статистической информацией по эпидемиологической ситуации коронавирусной инфекции в Кыргызской республике на 20 августа 2020 года. За последние сутки стационаров у нас выписано 289 пациентов. Таким образом, выписано с выздоровлением 35 486 пациентов, что составляет больше 80%. Из них за прошлые сутки в Бишкеке выписано 106 пациентов, в городе Ош 20 пациентов, в Чуйской области 19, в Ошской области 40 пациентов выздоровели, в Таласской области продолжают лечение, в Нарынской области 10 пациентов, в Высокольской области выписано 29 человек, в Джалабадской области 29 и в Баткенской области выздоровели 36 у нас пациентов. В то же время за последние 24 часа по республике зарегистрировано лабораторно подтвержденных 70 случаев COVID-19 и 112 пациентов, им выставлен клинико-эпидемиологический диагноз. Таким образом, было госпитализировано 182, зарегистрировано 182 новых случая. Из них в городе Бишкек 23 случая, в городе Ош 7 случаев, в Ошской области 23 случая, в Высокольской области 13, в Ошской области 20 случаев, в Баткенской области 37 случаев, в Джалабадской области 44 случая, в Таласской области 9 случаев и в Нарынской области выявлено 6 случаев заболеваний. Таким образом, за весь период зарегистрировано всего 42 507 случаев этих заболеваний. Если по регионам
Посмотрим, вот лабораторно подтвержденные случаи. В Бишкеке 10 случаев, в Чуйской области 12, в Волжской области 5 случаев, в Нарыне 1 случай, в Таласе 2 случая, в Джалабадской области 20, в Баткене 20 случаев лабораторно подтвержденных случаев. Остальные случаи – это клиника, эпидемиологический диагноз был выставлен на основе течения болезней и эпидемиологических показателей, параметров и по эпитанамнезу. Таким образом, вот за весь период 18 254 случаев было лабораторно подтвержденных случаев. И клинико-эпидемиологический диагноз был выставлен в 24 253 случаях. Всего я уже сказал, что у нас количество общих случаев достигло 42 507. На сегодня в стационарах по республике на лечении находится 1309 пациентов. На амбулаторном лечении находится 4427 больных. В стационарах в городе Бишкек на сегодня 201 больной на лечении, в городе Ош 74, в Чуйской области 123, в Высокуйской области 196 пациентов, в Волжской области 224, в Баткенской области 115, в Джалабадской области 264 пациента, в Таласской области 54 и в Нарынской области 58 пациентов лечатся у нас в стационарах. Амбулаторно лечение получают в Бишкеке 2627 больных, в городе Ош 419, в Чуйской области 390, в Высокуйской области 225, в Волжской области 474 пациентов, в Баткенской области 201, в Джалабадской области 80, в Нарынской области 11 больных у нас получают лечение на дому. В Таласской области амбулаторно на сегодня никого нет на лечении. По летальным исходам за последние 24 часа не было зарегистрировано летальных исходов. И напоминаю, за прошлые сутки, на вчера был зарегистрирован 1 случай смерти в Баткенской области, а за прошедшие 24 часа летальных исходов не зарегистрировано. На сегодня, как вы все уже осведомлены, мы приступили к полному глубокому анализу всех случаев смерти за время эпиднеблагополучия. Меняются подходы, используются рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Имеется и опыт соседних стран в этом направлении. Поэтому в статистике тоже происходят некоторые изменения. Но постепенно мы по каждому случаю смерти разбираемся на сегодня. Полностью специалисты над этим работают. Вот. Среди медицинских работников за последние сутки зарегистрировано тоже 14 новых случаев. Выздоровели 2372 медицинских работника, а всего было 3059 случаев заражения и медицинских работников. Вот. Что на сегодня происходит в общей системе борьбы? Министерство здравоохранения разработало уже 4-ю версию клинического руководства. На сегодня предстоит большая задача оперативно обучить всех наших специалистов, которые работают в области борьбы, лечения и профилактики коронавирусной инфекции. И все дополнения, изменения, новшества, которые мы заложили в данном клиническом руководстве, они будут быстро доведены до наших специалистов, и мы будем уже работать по новой версии наших руководств. Кроме того, на сегодня, как вы знаете, ситуация складывается таким образом. Отмечается некоторая стабилизация, но цифры остаются высокими.
И вот из опыта многих стран, в том числе и соседних стран, а также по последним рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, там есть такое понятие, что без социального дистанцирования добиться полного успеха очень сложно, поэтому еще раз призываю соблюдать эти все меры при использовании общественного транспорта, при посещении мест массового нахождения людей, особенно это касается и детского населения. Кроме того, масочный режим это уже общепринятое такое поведение должно быть, при котором все мы должны соблюдать все-таки этот режим. Кроме этого, правила личной гигиены уже ни у кого не вызывают сомнения, что это очень нужное такое профилактическое мероприятие, соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований во всех случаях и в местах экономической деятельности, в местах посещения. Наши люди должны сами соблюдать и требовать от других выполнения вот таких простых, элементарных, но нужных нам мероприятий. Вот пока на сегодня вот такая у меня информация. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану. Вас проинформировал заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Усенбаев Нурбулат Төлешевич. Спасибо за внимание.